куурчактарды мен кыргыздын Барбиси деп атагым келип турат. Анткени нукура кыргыз жыттанган кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн менен жасалган эмгек. Сиздерге бул сүрөттө атайын мындай боек менен кооздолуп гана чиймеленген болуп көрүнүшү мүмкүн бул кыздын жүзү. Бирок бул көзү, кашы, оозу бул атайын саймаланып түшүрүлгөн. Бул эмгектер азырынча Ош облусунун Алай районунда гана жасалып жаткан болсо, алдыда эл аралык фестивалдарда кыргыз кол өнөрчүлүгүн тааныткан куурчактар болот. Наристе кыздар эми Барби куурчагын кыргыздын нукура таза кездемесинен жасалган куурчактарга алмаштырса болот. Ош облусунун Алай районундагы чеберлер кыргыз куурчактарын жасап башташты. Алар байыркы замандагы кыргыз айымдарынын образында жасалган. Бул идеяны чебер Шарипа Ташкулова алып чыгууда. Куурчактар аркылуу улуттук каада салт, үрп-адаттарды, тарыхты жайылтуу максаты бар. Куурчак жасоо идеясы бизге мына мен өзүм кийип тургандай кийимдер менен биз алектенебиз. Анан ошолорду жаштарга кантип жеткиребиз деп креативный жол менен жеткирбесек, азыр жаштарга көп нерсе мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, кабыл алуу оор болушу мүмкүн да, эски терминде. Биз ошол кичинекей үлгүдө жасап, ошол аркылуу жеткирүүнү максат кылганбыз. Куурчактарга жөнөкөй эле эски үлгүдөгү кийимдерди кийгизип койгон эмес. Ар бир образды жаратууда ата-бабалардын көчмөн жашоосун изилдеп, ал кездеги аялдардын жамааттагы ордун чагылдырып кетүүгө аракет кылышкан. Өзгөчө үкүнүн канаттарына тагышкан экен ата-бабалары. Себеби баягы жаман сөздөн, жаман көздөн сактайт деген максатта, анан үкү дагы жеңил куш болгондуктан да. Андан кийин баягы шөкүлө. Шөкүлөнү мисалы кичинекей кыз бойго жетип баштагандан турмушка чыкканга чейин кооздошкон. Ошол барган жеринин кадыр баркыны ошол аркылуу билишкен да. Шөкүлөнү мисалы бир урууга бирөө жасалган болсо, ошону эжеси кийип турмушка чыкса, кайра сиңдисине узатып, ушундай улам өтүп олтуруп мурас деп аталат да. Атайын көргөзмө жана кооздук ошондой эле жаш балдар үчүн да оюнчук катары эсептелет. Андыктан табигый таза кездемеден жана пахтадан жасалган. Ал эми куурчак кыздардын жүзү саймачылардын эмгеги. Биздин куурчактарды ошо экинчи бир максаты азыр кичинекей жаш балдарыбыз жалаң эле сырттан келген ошо сиз айткан синтетика менен ойноп калышты. Анан натуралдуулукка кайтып атпайбызбы биз? Анан ошол багытта дагы иштеп көрсөк деген идеябыз болгон. Бул табигый кездемелерден эч кандай синтетика, мына бир аз асем буюмдарын эле кошпосок, калган бардык нерсеси мисалы кийиздерден, булардын чачкасы менен, чачтары ошол жиптен деген сыяктуу. Мына болсо таза норкадан. Ушинтип биз мыналары мисалы эски кездемелер. Буларды биз издеп жүрүп таптык да, мындай жөн эле табыла турган буюм эмес. Мындай уникалдуу кылып чыгаргыбыз келди. Ошон үчүн биз кездеменин эң бир тазасынан алдык. Алдыңкы күндөрү бул куурчактар эл аралык фестиваль иш-чараларда кол өнөрчүлүктүн бир түрү катары коюлат. Мында бир гана кол өнөрчүлүк жарнамаланбай, тарыхтагы кыргыз аялдарынын жана улуттук кийимдер даңазаланат. Бирок жаратуучулар алгач кыргыз элине таанытып сиңиргенден соң дүйнө элине жайылтсак дешет. Анткени ар бир эл үрп-адат, каада салттарын, улуттук баалуулуктарын кийинки муунга өткөрүп берүүсү милдет. Азырынча Ош облусунун Алай районунда гана жасалууда, бирок көбүрөөк жасап дүйнө элине жайылтуу үчүн каржылык колдоого муктаж. Биз азыр куурчактарды биз туристтерге сунуштай элекпиз. Себеби карантинден кийинки болду бул эмгектер. Буйруса биз булардын открыткаларын чыгарып, бир башка нерселерин чыгарып, сунуштап көрөбүз. Бирок коомчулук өзүбүздүн ичибиздеги кызыгууну жаратып атат. Негизи биз өзүбүздүн баалуулугубуз өзүбүзгө гана керек да. Биз сатууга талап көп экенин билдик. Ушулар чыккандан кийин буйруса даярдап баштадык. Анан аны кайдан табабыз десе, бул өзү Алайда жасалат, ишкана ошол жактан окуучу кыздар менен биргеликте жасалып жатат. Анан баягы эле соц тармактар аркылуу тапса болот. Тасмада 8 даана куурчак көрсөтүлүп жатат. Аны бир комплект десе туура болот. Анткени илгери айымдар кийген кийимине карап жаш өзгөчөлүгү, социалдык абалы, кайсы уруудан экендиги билинип турган. Секелек кыздан тарта байбиче куракка чейин жасаганда 8 даана куурчак болгон. Тестер кызыбыз да, баягы ойноп, чуркап жүрүшкөн. Мисалы мына белине жоолукту эле байлап коюшкан, чачыны өрүп коюшкан, чач өрдү деген болгон да илгерки кыздарыбызда. Мисалы булар өзүнүн топусу, кемсели да, кыскача, кыска гана.
Андан кийинки кызыбыз мисалы мына бой жетип калган кызыбыз. Бул тебетейин кийип, бир аз боюну түздөп, баягы ойногондон бир аз өтүп, ушинтип калган убактысы мисалы карасаңыз, мында кыска жеңил кийинсе, мында чоңое баштаган да. Мында жеңи кыска, кемсел кийип баштайт. Андан кийин мисалы мына кызыбыз шөкүлө кийип, бул турмушка даяр. Андан кийин мына турмушка жаңы чыгып аткандагы келинибиз десек болот да. Бул турмушка узап аткан кыз башына бул жанагы оромуну ороп, ошол элдин баары топтолуп, ушул мына келегини кийгизип, мисалы башына мына дүрия жоолук, азыр саймасы баары үйдө калыптыр. Саймасы бар жоолуктарын жаап, ушинтип эмесини бул кызды даярдап турмушка көчүрүшөт да. Андан кийин мына балалуу болгон чактагысы мисалы баласыны алып алып, бул иш кылганга ыңгайлуу болуш керек болот. Мисалы кемсел кийишкен. Ал дегени мисалы кечке жумуш кылып кыймылдаган үчүн ага жеңил болгон. Мына белдемчиси бул баягы бели бекем болсун деп төрөгөндөн кийин сөзсүз түрдө белдемчи кийишкен. Мисалы белдемчиси барды көргөн болсо, демек мунун бир баласы бар экен деген түшүнүк болот да. Ошол баягы бели бекем болсун деп, анан белине суук өтпөсүн, бардык ысык сууктан сакташ үчүн атайын белдемчи кийишкен да. Байбиче, бул байбиче деген ошол байбиче статусун алып, башына бийик эмесини ороп, анан чапандары өзгөчө. Курчактардын жаралып калуусуна каарманыбыз кийип турган форманын таасири чоң. Бул улуттук кальяк аталышындагы кийим. Кыргызстандын түштүк жергесин байырлаган уруулардын улуттук кийими болгон. Бир көргөн адам кальякты Памир кыргыздарынын кийимине окшотору бышык. Бирок салттуу билимдерди 10 жылдан бери изилдеп келе жаткан Шарипа Ташкулованын айтымында, кальяк кыргыздардын ичкилик урууларына таандык улуттук кийим болгон. Биздин изилдөөбүз биринчи ушундан башталган. Биз оймо фестивалдарына барчубуз Бишкекке. Анан Алай районунун Сармогул айылында ушундай формалар бар. Анан аларга апаларынан мурас болуп калган формалар бар. Ошол өзгөчөлүк менен биз Бишкекке барганда элдин баары сурашканда, силер кайдан келдиңер? Бул Памирден келдиңерби? Жок, Алайдан десек, Алайда ушундай барбы? Ушун чындап эле кыргыздар кийгенби? Анан өзүбүзгө дагы кызык болду. Ошол күндөн баштап изилдеп баштаганбыз. Түштүктү кыдырып келе жатам. Изилдөөнүн арты менен бүгүнкү күндө бизде 12 форма даяр болду. Мен мындай ишенимдүү айтам. Сөзсүз түрдө бар болгон, болуп келген да. Ошон үчүн ушул күнгө жеткен. Анан мисалы бул боюнча биз Тажикстандын Мургап жергесине барып келдик. Кытайлык кыргыздарда дагы бар. Памирдеги жанагы Вандагы кыргыздар дейбиз, аларда дагы бар. Ушинтип кыргыздардын баягы ичкилик уруусуна таандык. Анан бул өзгөчө, ошолордо сакталып калган. Бул чындап эле кыргыздын улуттук кийимиби, ушундай кийинишкенби деп таң калуу менен берилген суроолор көп дейт каарманыбыз. Улуттук баалуулукту курчак аркылуу таанытууну чечкен, анткени балага жаштайынан көрсөтүп үйрөтсө, учугу уланат деген тилеги бар. Мен кийип турган форма бул түштүк жергесине таандык деп коебуз. Баягы кыргызда элечек деген бар. Түштүктө ошону каляк деп аташат. Бул каляктын өзгөчөлүгү баягы түз болбостон, сөзсүз түрдө мына маңдайы оркойгон болуп турат. Себеби ал ысыктан, сууктан сактаган деп айтылат. Анын сыртынан, анан мисалы мындай дүрия жоолук салынат, ичинен кептакыя кийилет. Анан мисалы мурунку форматта мисалы жеңдери узун, кенен да, кийимдерин баары. Анан сөзсүз түрдө сыртынан чапан кийишкен. Анан аны ошол кызыны көчүрүп
берип атканда ата энеси берген, ал ага мурас, ал анын кызына берип ушинтип мурас болуп калгандар бар. Азыркыдай айтканда иш чара, той топур, маарекелерге ушинтип кийип барышкан да. Калякта өзгөчө адамдын көңүлүн буруучу ал баш кийими. Эң оор дегенде бир баш кийим 5 килограммга чейин жетет. Аны кийген адам ар дайым башын тик тутуп жүрүүсү керек болот. Башымда турган өзү мына оролушу бир 2,5-3 килограмм чыкса орому, мына күмүштөр менен болуп отуруп бир канча эле болуп калат да. Бирок аны кийгенде баягындай жеңил желпи кыймылдай албай каласың. Осанка деген ошон үчүн түз болот. Ошон үчүн башты түз кармайсың. Мына ором, мына ичиндеги ором ошонун эмес материалына жараша болот. Эгер ал сурттан боло турган болсо 5 килограммдан ашып кетиши мүмкүн да. Анан даки деп баягындай жөн эле эмеден ороп кое турган болсо, мариледен, ал бир 2 килограмм чыгышы мүмкүн. Калякта ата-бабаларыбыз кызды турмушка узатып көчүрүүдө кийгизишкен. Башың дайым тик болсун деген ниет камтылган. Күнүмдүк турмушта эмес, атайын бааланып тойлордо жамааттык чогулууларда гана кийишкен. Калyak кийиминин баш кийими ар бир урууда ар башкача тигилген. Демек баш кийимине карай урулар бири-биринен айырмаланган. Кептакыяны кийгизип баягы көчүрүп атканда кызыны, үстүнөн ошол 40 метрге чейин деп башың бүтүн болсун деп оромуну орошот да. Анын ар бир уруунун керек болсо өзүнө карата өзгөчөлүгү бар. Ошол оромун менен ороп, анан баягы дүрия жолук деп коет сыртындагысыны. Бул баягы дүнүйөң бүтүн болсун. Дүрия дегендин мааниси бир жагы дүнүйө деп деле кетет да. Ошолоруң бүтүн болсун, эми башка барган жериңде бактылуу бол деп анан кийин ошонусун салып кызыны узатышат. Мисалы биз ушул кийимдер тизилдеп атып, азыр биз бир 12 урууга таандык форма жасалды да. Мисалы мен кийип турган бир урууга таандык болгон болсо, ушундайдан дагы бир 11 бар да. Анын ичинде мисалы Курманжандатканын дагы эмесине кайра жасаганга жетиштик. Ошолорду ушундай кичинекей вариантыны, миниатюрный вариант кылып туруп сунуштап көрөлү жаштарга дедик. Жашоодо баягы ден соолукка таасири чоң экенин билдик. Андан сырткары анын статусуна карап колдонгонун билдик. Мисалы ошол күмүш баягы чачын артындагы жанагы түшүп турган күмүштөн жасалган солпулар жер менен баягы чогуу энергияда дегенди билдирген экен да. Мисалы жерден энергияны алат и аялга берет деп. Мына баш кийимдин конус болгону аял энергияны ааламдан алат деген сыяктуу. Анан буйруса бир топ өлкөлөрдөн чакырууларыбыз бар. Эми биз кайсыл жерге барбайлы, биз ушул кыргыздардын кийимин даңазолоо иретинде биз ушул курчактарды сөзсүз түрдө ала жүрөбүз. Ушулар аркылуу эле биз башка туристтерге түшүндүрсөк оңой кабыл алат экен да. Мына жеңил нерсени адам өзү бат кабыл алат. Ошого биз ушулар аркылуу эле, мисалы биз барсак, мисалы мен өзүм барсам Кыргызстан ичинде деле сен кайдан келдиң, Памирден эмеспи, муну ким кийген, бир топ суроо да. Ошол суроону башка чет өлкөлүк дагы берет, өзүбүз берип аткандан кийин. Ошолорго түшүндүрүш үчүн бизге дагы жакшы деп, ошон үчүн чоң нерсени кичинерттик да ушинтип. Куурчактар жана сөз болуп жаткан Калyak улуттук кийими Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Сарымогол айылындагы музейде көргөзмөдө турат. Кошумчалай кетсек, Сарымогол айылы туристтердин жана кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн мекени. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, Атайын 7 канал үчүн.